Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, jana Baytu kanalga talçılары. Бүгін 30 март 2024 жыл туғандар. Biz Ош облысына Рашту өзген районының Куршап айылындамыз. Куршап айылында мына ушул эки катар автоуна ага-инилердин машинасын сатууга чыгып туғандар. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Таза дыйханский машиналар чыгып атат. Чекеден маалыматын бере беребиз. Birinci aldığımızda turgan автоуна Honda Civic автоунасы туғандар. 2002 жылы чыгарылган автомат коробка. Биринчиле коробкалардын ичин көрсөтүп коелу. Негизинен ушул Куршаптын ичинде эле минилип жүргөн машина экен туғандар. Полный коробка, ходовой моторлору бардыгы жайында дейт. Негизинен бираз аз жүргүзүп дагы көрсөтүп коелу. Kilometrine gösterip koydum ha. 199.000 kilometre жүрүптүр. Жүрүп турат коробкасы негизинен эле бардык тарабынан жакшы дейт тугандар. Мотору, коробкасы негизинен эле азыр мына кандай болсо каганейс тартып атабыз. Мойка деле болуп, ичи багандай жылтыратып эме кылган жокпуз. Ушу болгон эле тартып көрсөтүп атабыз тугандар. Кузовта Civic'te hiç kандай ulaşanya жоқ. Алдында болгон капотунда бираз тагынан кармай турган жеринен бираз эме болуп аткан. Российский темир номерде документ жагында бардыгы жакшы. Анан мына капотунда ушу бираз мындай жабылган жеринен эме болуп аткан да. Бул жагынанча кармап толук эме болсун. Ошонусу эле каратылып аткан. Калган полный идеал дейт онар. Ходовой полный. Дөңгөлөктөрү титан дискада, андан кийин мына зимний жаңы эле кадалган. Шповкасы менен да мындай эме менен продуктилер бардыгы жакшы экен. Жаңы балон салынып тур тугандар. Honda Civic'тин баасы тугандар 360.000 сом. Аз-маз кем болот, жакынын айтып атат. Дыйханский кылып эле сатыш керек дейт. Көрөсүздөр. Бул биринчи автоуна тугандар. Артыңкы салонда көрсөтүп коелу. Мына төрт тарабынан тең. Мына сиденьялары негизи таптаза. Болгондо ушу политтер бираз негизинен мойка болгон эмесинен мойка кылып эме койсо негизинен Honda Civic'ти жакшы билесиздер. Бул ошол Питер тараптан келген экен, Россиядан. Негизинен чирик андай нерсеси жок экен. Машина жакшы, таза экен. Буюрса Honda Civic издеп аткандар болсо көрүп байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Биз кийинки автоуна Матизди көрсөтөлү тугандар. Бул Матиз, Zevo Матиз 2008 жылы чыгарылган. 2008 жылы чыгарылган 8 объем Матизди көрсөтөлү. Матизде дагы бир эле жеринде уложениясы бар экен. Калган бардык тарабы жакшы, ходовой бүт тарабы мыкты дейт тугандар. Мына дөңгөлөктөрү летный, төртө тең. Бир кыла турган жерин айтайлы тугандар. Мына ушул эки карыр жер эле мына жерден бираз негизинен бир нерсе кийининде акыры ушинтип эме болуп калды дейт. Атак калган жеринде бир чирик кандай нерсеси жок экен. Көрүп атасыздар. Матиздин дагы бундагы сонун кылып жөндөр кылып коюп берем дейт. Көрөсүздөр. Негизинен ошо Куршап ичинде каганейс минилип жүргөн дейт тугандар. Көрсөтүп атабыз. Мындай мойка кылып, химический кылып жылтыратып эме кылбады. Болгондой. Бүт урушной көтөргүчтө Матизди көрүңүздөр. Просто комплектация экен. Ушул Өзбекстандын эмеси тугандар. Мына Матизди көрүңүздөр. Микрофону бар. Негизинен эле салонду көрүп атасыздар. Кызыл түстө. Жеңелерге, ушундай эмелерге дагы айдай турган машина тугандар. Алып бир сыйра химический алып койсо, Матиз негизинен жакшы унаа болот тугандар. Матиздин баасы тугандар 185.000 сом. Кеми болот, сүйлөшөбүз дейт. Эгер дыйхандар болсо, койго алмаштыруу жол бар дейт. Кой болсо алмашып беребиз дейт. Жол бар, сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар байланышып, мына ушул эки автоунанын бирөөсүн тандап, кимге кайсынысы туура келсе сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бүгүн биз Куршап айылында сатылуучу мына ушул эки автоуна боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.